Үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча кимге кайрылабыз? Ушул боюнча толук маалымат алгым келет. Түшүнүктүү, үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча күрөшүү бул ар бир мамлекеттик органдардын, бардык эле мамлекеттик органдардын милдетине кирет. Негизи эле бул жарандардын дагы милдети. Эгерде кандайдыр бир мындай үй бүлөлүк зордук зомбулук болуп жаткандыгын билген болсоңуз, сиз токтоосуз түрдө укук коргоо органдарына маалымдап коюңуз. Анткени бул баягы билип туруп бир кылмыш жасалганды билип туруп жашырган дагы, айтпай коюу дагы бул өзүнчө кылмыш болот. Ошон үчүн баягы жарандык парзын ар бир жаран аткарууга милдеттүү болуп эсептелинет. Ал эми үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча кандай коргонсо болот? Эгерде бул эми кордук деген, зомбулук деген бул ар түрдүү болушу мүмкүн. Бул мисалы үчүн баягы кол көтөрүп, аны уруп сабап, анын дене боюна залал келтире турган болсо, бул зомбулук. Бул ушунун эле зомбулук деп эсептешибиз мүмкүн. Бирок бул үй бүлөлүк зомбулук ар түрдүү болушу мүмкүн. Бул психикалык болушу мүмкүн. Муну мисалы үчүн көпчүлүк учурда кол көтөрбөсө, урбаса дагы аны алсак бир бөлмөдөн чыгарбай, үйдөн чыгарбай, сыртка чыгуу эркиндигин чектеген дагы бул дагы үй бүлөлүк зомбулукка кирет. Экономикалык жактан ага акча каражаттарын бербей, аны такыр мындай жумушка чыгарбай, аны өзүнүн акча табуусуна дагы жол бербей, ага акча каражатын да бербей койгон дагы бул дагы үй бүлөлүк зордук зомбулукка кирет, урматтуу суроо ээси. Ошондуктан эгерде мындай учурлар боло турган болсо, сөзсүз түрдө укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Эгерде баягы коркунуч жаралып жатса, ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч жаралып жаткан болсо, анда коргоо ордери деп коет, коргоо ордерин алыш керек. Коргоо ордери деген бул ошол жакындоого тыюу салат. Жакындоого тыюу салат. Бул жол менен дагы мындай жеңилдиктерди алсаңыз болот. Мына жакында 2022 жылдын 1-декабрында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси жаңы кабыл алынды. 1-декабрдан күчүнө кирди. Ал демек кылмыш жаза кодексинин 177-беренесинде бул 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу беренеси коюлду. Демек жазасы коюлду. Башкача айтканда, үй бүлөлүк зордук зомбулук жасаган адамдарга карата жаза оордотулду, татаалдаштырылды. Демек, кимде ким үй бүлөлүк зордук зомбулук көрсөтө турган болсо, ал жаран 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 177-берене үй бүлөлүк зомбулук, үй бүлөнүн бир мүчөсүнүн үй бүлөнүн же башка мүчөсүнө же ага теңдештирилген адамга карата жабырлануучунун конституциялык жана башка укуктарын жана эркиндиктерин бузган, ошого тете анын дене боюн же психикасын жабырткан, дене боюнун же психикалык өнүгүүсүнө зыян келтирген, ден соолукка анча оор эмес залалга алып келген ар кандай атайын аракеттери 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же болбосо 40-тан 100 саатка чейинки коомдук иштерге тартууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.